Ассаламу алейкум. Алейкум. Азамат, кандайсыңар? Жакшы. Суу самырда жакшы келип алдыңарбы? Так. Бүгүнкү биздин тракторду сизге кичине мындай кененирээк маалымат берейин. Бүгүнкү тракторубуз бул U21604G сериясы. Бул 164 аттан 175 атка чейин күчү бар. Бул трактордун өзгөчөлүктөрүн айтайын. Мынакей өзгөчө бул жерде 60 килограммдан 13 противовеси турат. Общий веси 13 так 600-780 килограмм мынакей. Передний грузиласы 780 килограмм. Андан кийин бул жерде аккумулятор турат. 24 вольттун аккумулятору турат, 140-тык. Андан кийин бул мотор өзү Вичай. Вичай деген шестицилиндровый мотор турат. Бул мотордо бул жерде мынакей кондиционердин маслынын радиатору, интеркулер, водяной радиатор турат. Бул жакта турбина, вакуумный турбина турат мынакей. Бул жерде кондиционердин мотору, бул жерде гидронасос. Насостон бизде эки отурат. Биринчи насос бул эншасы гидраштыкы, бул гидраш насосу отдельно коюлган. Андан кийин навесканыкы болсо отдельно насос турат. Эки насос коюлган да бул жакта. Калган бул ошо насостон чыккан механизмдери, патрубкалары, тиги коллектор, трубкалары баары ичинде, ошонун ичинде. Бул жагына келсек, бул жак ошо эле Вичай мотор, Кытайдын шестицилиндровый мотору. Муну болсо компьютеру бул компьютер өзү Вичайдыкын технология Япония ойлоп чыгарган, бирок ошо Япониядан жана эксклюзивный дилерствону алып, Вичай бул жакка ошо мазгасын койгон. Бул жерде генератор 80 амперлик полный ток берип жетишет. Бул жактын өзүнүн освещениясы аябай жакшы. Бул жерде топливный фильтр, масляный фильтр, электронный фильтр да коюлган. Электронный фильтр эмне коюлат? Электронный фильтр бул солярка начар болгондо, солярканын качествосы өтө слабый болгондо, суу куюлуп калганда уже могу биринчи датчик ичиндеги монитордон көрсөтөт кызыл күйүп. Солярканы тазалады. Ошондо могу жерден солярканы тазалап туруп, айдабай туруп, ичиндеги кызылды өчүрүш керек. Кызылды өчүрүш үчүн бул солярканы төгүп, кайра жаңы солярка куйганда, анан кийин предохранитель суруп туруп кайра сайсаң, датчик өчүп калат ошондо. Ошого чейин бул тияктан кызыл күйүп, уже сага алдын ала маалыматты жеткизип турат. Вичай мотордун эмне жакшысы, бу жерде тройка CDI коюлган. Беркинде бuyakta бүт услугасы да арзан, запчасы Юто, Ловол, FM-борд, бүт кытайский техниканын баары түшө берет. Ошондой эле воздушный фильтр, воздух үстүндө тоже моноциклондун 5-6 варианты бар. Каалаганды коюп беребиз, силер айткан. Ал жактан биринчи воздух чаңды сорот, андан өтүп келген чаң бул жерде воздушный фильтр сорот, мындан чыгып анан моторго кетет. Бул жерде компрессор, жел үйлөгөн компрессор ушул жерде турат. Бул тракторде эки бак бар, левый бак, правый бак. Бул бактын общий объему 485 литр турат. Ошондой эле бул передний мост 1604-тün и башка дагы болгон инсайнгтын болгон тракторлордун баарында GAT деген компанияныкы. Бул GAT деген компания өзү килтеген экскаваторларды чыгарган чоң компания. Ошо компания мостта чыгарат. Ошо GAT компаниядан мосту сатып алышат булар. Мосту сатып алат. Бул GAT компания передний мост чыгарат, анан кийин задний мост чыгарат. Передний мост, задний мосту сатып алып эле Вичайдан моторду сатып алып, өздөрү промежутка менен коробканы чыгарып, калган мына наружный дизайн чыгарып туруп трактор чогулат. Трактор десе эле баары ойлойт, трактор бир заводдон чыгат деп. Бул бир заводдон чыкпайт. Ошо GAT компаниядан задний мост, передний мост сатып алат, Вичайдан мотор сатып алат. Бул компания өзү промежутка менен коробканы чыгарат. Ошону кураганда ушу трактор пайда болот. Бул шиналары болсо, покрышкасы Armour деген шина, Armour шина. Дискасын болсо Вичай өздөрү чыгарат. Ошондой эле бул трактордун узкий колесалары да бар. Бул жакта
Мына ступицага азыр переходниктерди алып келип койдук. Переходник кошсоң, бул шина бияка да жылат, бияка да жылат. Кааласаң 65, кааласаң 70, кааласаң 45ке жылдырып беребиз моуну. Культиваторга болот экен. Культиваторга уже готовый шинасын иштеп чыгардык. Кудай буюрса бир 10-15 күн калды. Могу именно 16.04кө ошо спарканы алып келип салып рекламаны тартабыз. Так, андан кийин артына өтмөкчүбүз. Арт жагын айтып берейин сиздерге. Мунун дагы бир жакшы жери мынакей лонжерон усилитель бул жака койдуртканбыз уже. Буюрса азыр дагы бир кардарыбыз заказ берди. Именно ушу 16.04кө кун заказ берип атат. Ал кундун баасы бир $10.000 тегереги болуп кетет экен. Могу трактордун өзүнүн баасы Бир кубтук бул кун же андага жетпейт. $44.000. Кундун кубунун баалары ар кандай. Кааласаң силос чапчыган кун коюлат, кааласаң жана бетон смешалка кылган кун коюлат, кааласаң жөн эле жерди түрткөн универсал кун, аны өзүң тандап бизге берсең ошо